Ақсақал құт болсын, келіп қалсын. Түрпе тұрмай, 5 метріне. 12-21 участкасында аябай элдин саны көп. Бул жерде кезек күтүп тургандардан азыр сурап көрөлү. Наразычылык жок бекен? Салмастарбы? Наразычылык жокпу сиздерде? Жок, бизде наразычылык жок. Ар бир шайлоо участок өзүнө деме кылат да, милдеттүү да салганга. Канчадан бери кезек күтүп турасыздар? Бир 15 мүнөт болду мен келгенде. Кайсы жактан келдиңиз? Ушу саардын ичинде эле. Кайсы партияга берейин деп атасыз? Эми ал ичине киргенде өзүбүз билебиз го. Көпаев Кабылбек, эл үчүн келдик. Биздин өзүбүздүн парламентке мындай жакшы эми татык ушунча тыгылышып атабыз, дем жетпей атат. Эми нормальный кийин иштеп берсин эми. Ошо, чоң рахмат. Болду. Башка ортолоруна сурасаң, братан. Кандай суйта? Жүр бакай. Жанына жүрчү. Ол он жақтан барып тартпа бер. Эмне үчүн болбойт анда түшүндүрүп коюңуз. Мен билбейм. Председательден сурагыла, анан кийин, пожалуйста. Председательге кирейин. Сиз бизди кой берип коюңуз. Силер өзүңөр киргиле, съемкасы жок. Өзүңөр кирип чыкла. Акылганда мен камера туруп турсун. Видеосъемка и фотосъемка запрещена. Нет, вы не пропускайте. Татьяна кетти, Татьяна тартып. Эми биздин оюбуз таза болот деп ойлойбуз. Таза анткени бүт аракеттер жасалды. Мына биометрика каттоо боюнча бир добуш, бир адам келет деп мурдагыдай каруселдер болбойт деген ойдо болуп атабыз. Эми азыр бүгүнкү күнү эртең баштап мына көрүп атасыздар, элдер көп аябай келип атат, анча-мынча урналар бузулуп атат, кайра оңдолуп атат. Эми бул техника деген техника, бирок биз жакшы көздөй, жакшы жака карайлык, жыйынтыгы жакшы болсун деп тилейбиз. Сиздердин партия аябай көп добуш берди да, анын ичинде өлүм жазасын киргизебиз деп атат. Анан сол ролду кайтадан алып келебиз деп атат. Бул чынында ишке аша турган планбы? Эмнеге ишке ашпайт? Бул элдин талабы. Элдин талабы, анткени оң ролду такси боюнча бүгүнкү күндө бизге кризис, экономический кризис келет атат. Ошон үчүн биз мамлекет катары өзүбүздүн элибиздин, өзүбүздүн жарандарыбыздын жашоо шарты оңолсун десек, анда биз кайсы жагдай болбосун, биз элге карап, элдин шартына, элдин мүмкүнчүлүгүнө карап биз аларга мыйзам чегинде жумуштарды аткарыш керекпиз. Анан кийин сиздер жакшы билесиздер, мына өлүм жазасын боюнча биз айтып атабыз, анткени акыркы учурларда сиздер байкап атасыңар, күн сайын прессада күн сайын зөкүрлөр көбөйүп атат. Ошону токтотуш керек. Мыйзамдын качан күчтүүчүлүгү болот, качан бизде тартип болот, качан бизде мыйзам күчтүү болот, качан биздин жараныбыз мыйзамдан коркот. Баласы менен немелер кирди.